Виталий Валерьевичтин кандай критерий менен келгендиги тууралуу, ишмердүү тууралуу, бул убакка чейинки мамлекеттик кызматтарда иштебегендиги тууралуу маалыматты бизге кагаз жүзүндө берсин дегенбиз. Бүгүн дагы биз ушул маселени карайбыз. Бул не деген шумдук эми? Азыр бул жакта мыйзам колдоого алыныш керек деп атса, бир карама каршы учурлар бар деп аткандыгы бул өкмөт мүчөсүнүн айтып аткан сөзү. Болбосо Кыргызстандагы бүтүндөй тоо генин кучактап отура турган ушул киши болуп атат. Бүтүндөй биздин байлыгыбызды кучактап басып отурган ушул киши болуп атат. Буга аябай тыкыр көз караш менен мамиле кылышыбыз керек. Рахмат. Рахмат. Процедурный экинчи микрофон. Рахмат, Жамила Кубанычбековна. Урматтуу депутаттар, урматтуу Марлен Абдрахманович. Бул мыйзам өзү чындыгында өтө пайдалуу мыйзам. Буну бардыгыбыз колдошубуз керек. Сиз кечетен бери өкмөт менен биргеликте аракет жасап атасыз, эртелетели деп атасыз. 1 грамм болсо да ошо Кыргызстанга калсын деген аракет менен жүрөсүз. Жалпы эле депутаттар ошонун артында аракет кылып атабыз, колдоп берели деп атабыз. Бирок ушул кээ-бир ушул жетекчилердин кайдыгерлигинен, көңүл коштугунан азыр мына өзүнүн позициясын билгизип койбодубу? Эки сөзү менен бул сиздин мыйзамыңызга каршы экен, кайсы бир деңгээлде каршы экенин билгизип атат. Мен ошондой түшүндүм. Буну кандай чара көрүш керек? Өкмөттүн позициясы кандай? Бул жетекчиликтин позициясы кандай? Кечээ күнү комитетте дагы биз сын айтканбыз. Азыркы коллегама кошулам. Кечээ күнү сиз биз менен ар бир деталын түшүндүргөнгө аракет жасадыңыз. Бул жигит телефон ойноп отурду. Ар кандай кийинки сиз чыккандан кийин бир-эки маселени сүйлөсөк түшүнүгү жок. Азыркы күндө дагы сиздин законопроектиңиздин 10% дагы түшүнүгү жок бул кишинин. Кайсыл тармактан келди? Кантип келди? Ким жолдомо берди бул жигитке? Ушуга окшогон жетекчилер президентибизди, өкмөттү, сиздерди уят кылып коет. Мына чу дегенде эле бүгүн уят кылып отурат. Карабайсыңар ушуга окшогон ушу жетекчилердин ишмердүүлүгүн. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Сулайманов Кундузбек Кошалевичте. Рахмат. Жамиля Кубанычбековна, Марлен мырза. Бул мыйзамды алып чыгып атканыңызга мен өзүмдүн атыман ыраазычылык билгизип коеюн сизге. Биринчиден, экинчиден 6-чакырылышта депутат болуп отурдуңуз. Кечээ биз Кумтөргө барганда, Кумтөрдөгү ушул акыбалга жеткизген, ошого чейинки мына келишимдердин баарын узатып берген биздин атка минерлерибизди көрүп, жүрөгүң канайт. Канчалык деңгээлде биздин мүлкүбүзгө, биздин байлыгыбызга душмандык, биздин элибизге, жалпы элибизге душмандык кылганычы. Эмне үчүн ушул маселени сиз 6-чакырышта көтөрүп чыккан жоксуз? Сурам, мен убакытты ототуп койгула. Рахмат. 2018 жылы март айында мандат алып депутат болуп келдим. Жарым жылда ушул биринчи маселелердин мыйзамдарынын биринчиси болуп ушул мыйзам кирген. Тилекке каршы ошол 2019 жыл, 2020 жылы өкмөт такыр колдобой койду да. Мен ошол бойдон калып калдым. Мына жакшы, Кудайга шүгүр, убакыт келип калыптыр. 7-чи созуктун бир топ депутаттары кошулуп, азыр мына сиздер менен чогуу тарыктагылар деп ушул мыйзамды киргизип атабыз. Өзү негизи 2019 жылы коомдук кууга чыгып, бир топ аракеттерим жасадым. Аябай өткөзгөнгө аракет кылдым. Такыр эле өткөзө албай койдум. Анткени карама каршы чыгып туруп калышты. Рахмат. Мен муну сизге эмне үчүн берип атам бул суроону? Сиз азыр мына жетим талаштагы биздин алтын кенди айтып кеттиңиз. Ошол мыйзамды ошондо кабыл албай койгондордун бардыгы значит эл душманы болуп чыкты да, туурабы? Азыр биздин жыйынтык ушундай болот да. Эл душмандар болуп чыкты да. Ошол кыянакты өкмөттөн каршы деп чыккандар эл душманы деп мен да азыр да айта алам, трибунадан да айта алам. Анткени чыгылдап кеттим ошондочу. Бул бизге керек да десеңиз болбой, баягындай азыркы жооп берип аткандай сыяктуу эле отмазка кылып мага терс заключение берип туруп алышты да. Ал сиздин позицияңыз биздики депутатчы болгондон кийин бул өкмөттүн мүчөлөрүнө азыркы сүйлөнүп аткан сөздү көңүлдө бурбой койсоңуз болот. Себеби дегенде биз бул жигиттин позициясын түшүндүк уже.
Бұл анчалык да көңүл бурган жок. Канчалык бизге пайда экенин, зыян экенчи. Мен айтып атканым, ошол биздин арабызда отургандардын 6-чы чакырылыштагы отурган депутаттардын дагы ошондой убакта сизди колдобой кеткенине мен капа болуп атканымды айтып атам. Мен жана Кумтетиске бекер айткан жокмун. Барсаң азыр ошол жердеги акыбалды көрүп, ошол убактагы долбоорду дураткан адамдардын канчалык деңгээлде биздин элге душмандык экенин айтып атам. Мен колдойм. Биздин керек болсо кийинчерээк дагы башка металлдардын, оор металлдарга дагы бул мыйзамды жакындатканга аракет кылыш керек. Рахмат сизге. Рахмат, колдооңузга рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Эрбаев Алишер Ташбаевичте. Рахмат, урматтуу төрага. Марлен Абдрахманович, могу жерде мыйзам керек. Мен мисалы колдойм, бирок могу жерде бир-эки жана суроолор болуп атат да. Биринчи суроо бизде Конституцияда 16-чы беренесинде жазылганда недр является исключительной собственностью Кыргызской республики деп. Она находится под особой охраной депчи. Ушул Конституцияга каршы келип калып, анан кийин кандай болот бул жагы? Ушуну түшүндүрүп койсоңуз. Бардык экспертизалар өткөзүлдү, в том числе ошол юридический экспертизалардын алкагында карама каршы келип эткен баары жайында. Жакшы эле. Рахмат. Андан кийинки суроо да. Ушул мыйзам кирсе, сиздер 30% жанагы кирет деп атасыздар, биздин жанагы үлүш мамлекет кирет деп атасыз. Бул жанагы месторождениялар экиге бөлүнөт да. Коренной, анан кийин рассыпной. Экөөнө тең киреби же кайсынысына кирет? Айырмасы жок, экөөнө тең кире берет, бирок ушул мыйзамдын подзаконный акты кабыл атканда толугураак эрежелерин жазып кетишет. Анан кийин бул жерде сиз жана айтып атасыз, жазылып атат да, бул жакта майындамадачы 30% жанагы произведенный продукцияга мамлекет ээлик кылат депчи. Бул жерде суроо таралып атат да. Ушу 30% чыккан жанагы месторождениядагы продукцияга же Кыргызский горно-металлургический биздин Кара-Балтада комбинаттан чыккандагы продукция. Кайсы продукция? Анткени экөө тең айырмасы чоң да. Жок, жеринен чыккан. Чыкты ошол кайсы месторождение чыккандан баштап эсептелет. Анан дагы бир суроо. Бизде мисалы сиз айтып атасыз, биз 30% жанагысын отурабыз. Бул жерде жанагы P1, P2, S1, S2 дегенде бул планируемый запастар да. Ошол планируемый запас отуруп алып, кийин анан чыккан продукциянын разницасы болуп калса эмне болот анда? Ошону подзаконный актылар менен толугураак жазып кете турган болушту. Ал маселени биз дагы талкууладык. Анткени запас кээ бирде бири болуп калат, чыккан башка болуп калат да. В любом случае, экономический жана финансовый документти карап атканда биз пока по натуре болуп аткан запастан гана эсептеп турабыз да. А бирок кийинчерээк эгерде башкача чыкса, аны эске ала турган кылып туруп, нормативный проектта белгилеп кете турган. Бул жерде эмес, өзүнчө токтомго кыла турган болдук. Эмнеге дегенде ушул жерде жанагы коррупционный риск, коррупционный зона бар да. Анан кийин ар ким өзүнө керектүү кылып эле кыскартып, анан планируем S1, S2 чыкпай калды, азайып кетти деп турган. Ушул жерден ойно баштайт да. Туура айтасыз. Ошончо запастан алып атабыз да. Мүмкүн жогораак чыгып кетсе иш болурчу. А бирок кем чыкпаш керек. Кийинки суроо, могу лесопотери деп коебуз, анан сельхозпотери. Буну ким төлөйт? Эми ал бул жерде каралган жок, бирок негизи эле билесиз, алардын бардыгын жер отвод болоордун астында сөзсүз түрдө аны эске алып төлөттүрүп туруп, анан кийин отвод берилет да. Эмне үчүн дегенде могу технический, анан кийин биологический рекультивация деген бар. Буну ким жасайт? Компаниялар өздөрү жасайт. Анткени өзүңүзгө маалым болгондо ушул жакта болуп атат да, көйгөйдүн бардыгычы. Андан кийинки суроо, могу жерде сиздер жазып атасыздар да, вместе с тем иностранные физические и юридические лица не являются субъектом международного права деген жер болуп атат. Кайсы статьяны айтып атасыз? Он секунд. Кош бериңиз. Статьясын айта кетсеңиз. Сиз бул жерде жанагы обоснованияда жазып атасыздар да, вместе с тем иностранные физические или юридические лица не являются субъектом международного права. Өйдөсүндө эле айтып атасыздар, что они иностранные физические и юридические лица имеют право участвовать деп. Кандай түшүнсөк болот? Жок, бул жерде иностранец болобу, кыргызстандык жаран болобу, бардыгына бирдей мыйзам иштейт. Ар жерде аларды бөлүп чыгарбайбыз. Тескерисинче билесиз, көп инвесторлор наоборот ошол международный башка мамлекеттин жарандары болот.
сөз карап коем. Рахмат. Рахмат. Процедурный 6-й микрофон. Рахмат. Марлен Абдрахманович, жанагы запасты коюп аткандагы азайткандыгы үчүн эмне жоопкерчилик карадыңыздар? Кечиресиз, мен процедураны кылып койдум, ошон үчүн мага жооп берип койсоңуз. Ошол жоопкерчиликти колдон келишинче чоңураак алып койсоңуз. То есть мындай күчтүүрөөк кылып койсоңуз. Айтасыз, коррупциялык схемаларга алып келбеш үчүн буну Туура. сөзсүздө биз То есть запасты коюп атканда жашырбай ачыраак коюп отурган кылыпчы. Эгер жашырылгандыгы аныкталып калган болсо, анда ага чараны орусча айтканда жесткилигин караш керек да. Рахмат. Түшүндүм. Экинчи окууда каралып калган, хорошо. Рахмат. Кийинки сөз Бекешев Дастан Далабаевичте. Марлен Абдрахманович, эмнеге 30%, мисалы 50% эмес, 20% эмес, 40% эмес? Дастан Далабаевич, 30-дан кем эмес деп атабыз да. Ал деген мүмкүн 40, мүмкүн 50 болуп калат. Бул жанагы аукциондун негизинде көтөрүлүп кете берет. Бирок кеминде деп атабыз да. Биз жок дегенде 30 калсын деген, кеминде минус. Бул мыйзам негизи жаңы компанияларга тийиштүү болот да, туурабы? Мыйзам жазганда билесиз да, мыйзам кабыл алгандын күндөн баштап эсептелет да. Иштеп аткан компанияларга тийиштүү эмес. Андай жок. Бирок бул негиз болот, алар менен сүйлөшкөнгө негизи да, мындай убагында ар кандай коррупциялык схемалар берилип калса, биз уже жаңы немеге өттүк, ыкмага өттүк, көрөтастар кумтөрдү, көрөтастар мындай мыйзамдарды кабыл атабыз. Жок, кумтөрдүк азыр 100% мамлекеттики туурабы? Ооба. Вот, уже кумторго тийиштүү эмес да бул. Жок, негизи дейм да, негизи биздин мамлекеттин болуп аткан курсу, мамлекеттин болгон саясаты азыр ушундай болуп калды да. Рахмат. Рахмат. Анан дагы суроо да. Азыр мына канча, вот мындай предположить, канча компанияга тийиштүү болот бул мыйзам? Дастан Далабаевич, азыр биздин жерибиздин запастары негизи эле чаткалда эле кумтөрдөй дагы запасыбыз бар деген аныктамалар бар. Андан сырткары дагы башка биздин областтарда дагы бар. Айтайын дегеним, бир топ жакшы запастарыбыз бар. Мына ошолорду сактап калалы деген ниетте кылып атабыз да. Эми кеминде кумтөрдүн запасында бар болгон алтын деле бизге көптөгөн сумманы алып келет эле. Ошол 40 миллиардтын тегерегинде болуп калат эле, эгерде ошол кумтөрдү эле кайра кайтарсак бир аркага. Анда 40 миллиард доллардын тегерегиндеги акча бизге калмак да. Ага, хорошо. Но у меня вопрос вот к Министерству природы, да? Госгеология сейчас в Минприроды находится? Да. А вы можете сказать свою позицию по данному законопроекту? Ну, я уже сказал, правительство по-другому считает. Моя личная позиция, она отличается от... Мы писали пояснительную записку в правительство, где я... Вы дали отрицательную позицию? Министерство геологии, да. Да, а почему? Потому что, во-первых, мы считаем, что оно противоречит закону номер 122 от 11 октября 2021 года по долям в госсобственности. Во-вторых, мы считаем, что и так уже все месторождения, которые были свободны, которые были интересны для большие запасы, которые должны были стратегические месторождения, они уже и так выданы госкомпаниям с 100% госучастием. 100% уже государство и так получило. Дастан Далабаевич, мен белгилеп кетейинчи, сиз жана жок болуп калдыңыз окшойт. Официалдуу түрдө өкмөттөн Акылбек Усунбек Жапаровдун атынан бул маселе боюнча толук колдоо иретинде позициясы келди. Билесиз, бул коллегиальный орган. Аларда мүмкүн бир министерство макул дейт, экинчиси жок дейт. Бирок чечим кат бар, чечим, премьер-министр чечим кабыл алат, ал официалдуу түрдө колдоо иретинде берди. Ал эми бул жигиттин өзүнүн жеке позициясын мен айта албайт экенмин. Ушундайлар үчүн анан бизде мына мамлекетте урдоо болуп атпайбы? Ушундайлар үчүн анан биздин топурак эле калып калып эле алтындын баарын чыгарып кетип атпайбы? Мен эми катуураак айтып койдум, таарынбасын, бирок таң калтырып атам да, келип алып бул жерге ушундай сүйлөгөнүчү. Кече комитетте дагы ушундай сүйлөгөн. Болбосо мына жерде өкмөт отуруп айтып атат, колдоо издеп. Мен кагаз алып атам, колдоо издеп. Бул келип алып колдоо издейт кайра. Кызык эле бул. Вообще бул эмнеге отурат анда бул жерде? Түшүнгөн жокмун. Разбор кылыш керек го. Биякта өкмөттүн өкүлү барбы? Мына өкүл отуруп кече, өкүл айтып бербеди, колдойм деп мына отурат. Жана окуп берди. Жок, айтсынчы азыр катуураак. Колдоо атабы? Дастан Далабаевич туура айтасыз. Мына биз дагы бир жолу айтып кетейин, мына 28-15-451 сандык ат менен 26 апрелден ушул мыйзам долбооруна тиешелүү корутунду бердик. 10 корутунду берип атабыз. Биз
27 берененин негизинде министрлер кабинетинин мыйзам негизинде биз бул маселени айтып атабыз, инициированный депутатом Маматалиевым. Не, анда айтпайсың, в чем у вас там, считается возможным его принятие. В чем у вас разногласия появились тогда? Можете сказать? Мен айтып коеюнчу. Сейчас, Марлен Абдрахманович, можно вот я позицию вот сейчас Кабмина услышу? Позиция Кабмина Я поддерживает принятие. понял, я это понял. В чем разногласия у вас появились? Почему Минприроды до сих пор не согласен? Я понимаю, это коллективный орган, они должны подчиниться. Поддерживаем позицию Кабмина, просто спросили мое мнение. Как? Геология поддерживает позицию Кабмина, просто спросили про мое мнение. Бул өзүнүн жеке оюн айтып всё, атат. я Министерство экологии. Вот теперь разобрались. Все, ну, спасибо большое. Все, суроо жок. Процедурный. Биринчи микрофон. Биринчи микрофон. иштеп атабы. Процедурный неме суроого жана талкууга чекит коюп коелучу, Биздин мыйзам эми абдан эле суроолор кайталанып кетип атат да. Урматтуу депутаттар, сунуш түштү, суроолорго жана талкуулоолорго чекит коюлду деп. Добушка коем. Макул 63, бар 63, каталды 86, сунуш өттү. Рахмат. Кийинки сөз Айжигитов Султанбай Абдрашитовичте. Рахмат. У меня вопрос Министерству экологии. Скажите, пожалуйста, в чем суть вашего особого мнения? Остановите мое время. Мое время остановите. Молодой человек, к вам. Да, я понял, что вопрос ко мне. И единственная суть, это чтобы было распределено... Не слышно, пожалуйста, в микрофон. Почему не менее 30? Единственный вопрос, и все. Не понял, еще громче, пожалуйста. Чтобы была раскрыта суть в законе, то, что написано, не менее 30%. Чтобы депутат четко распознал, почему не менее 30, почему не 40, почему не 50. Это единственное особое мнение, чтобы было написано. То есть четко. вы предлагаете не менее 10? Я ничего не предлагаю. Здесь получается, я хочу, чтобы было в законе четко прописано, сколько должна быть доля. 40, 50. Понятно. Вы знаете, я хочу с ним согласиться. Почему? Потому что минут кондолетим надо в законе четко прописать. 30 на 70. 30% инвестору, 70% Кыргызстану. Надо четко прописать. Но с условием, как везде делают, вот в Китае, в Узбекистане, 70%, пока эти инвесторы не вытащат свои деньги, отдать доверительное управление. А потом постепенно, по мере возврата, значит, инвестиций, эти средства должны быть вернуться бизнес Кыргызстанга, да, жанага акциялар. Ошондуктан давайте бул туура айтып атат. 30 на 70, давайте четко напишем. 70% Кыргызстан и 30% инвесторлардыки. Потому что бул алтынга тиешелүү, ошондойбу? Только алтынга. Вот, алтынга тиешелүү болгондон кийин бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндөгү глобалдык жана финанс система тупикке, туңгуюкка турганда алтындын баасы күндөн күнгө өсө берет. Ошондуктан буга 30-70ке бардык эле көнөт. Ошондуктан давайте 30-70 деп конкретно айтыш керек. А то мынандай не менее 30 деп койсоңор, бул уже коррупционный эмеге алып келет. Начнут там каждый свой карман работать. Понимаете? Ошондуктан давайте, я поддерживаю этого молодого человека. 30 на 70, надо четко сказать. 30 инвестору и 70% Кыргызстанга. Рахмат, Султан Абдрашевич. Эми мындайда ар бир жердин өзүнүн мындайча айтканда запасына караштуу жана ошонун канчалык түрдө кыйын кылынат, шахты менен кылабы же үстүнөн алабы деген маселелер тууп калышы мүмкүн да. Анан эмне үчүн көбүрөөк болуп калгандан биз качышыбыз керек да. Мисалы кеминдеги Кытайлар менен чогуу болгон СПда ал жерде Кытайлар 40%, биз 60%дабыз. Жакшынакай эле иштеп атат. Мен көрүп, жерден көрүп келдим. Мен айттым, эмне проблема болуп атат? Же 40% кесилер баштан кандай макул дедиңер десек, макул болдук дейт. Бизге бияга эле жетиштүү деп атат. Бирок эми экинчи окууда мындай кылайлы, сизди мен түшүндүм. Экинчи окууда
чогуу дагы бир жолу иштеп чыгайлы, анан сиз менен дагы караштырып көрөйүн. Марлен Абдрахманович, бул жерде обязательно ошону иштетиш керекпи? Кала берсин башка убактарга чейин, анан нам не мешает. Вот, но бирок бул улуттук кызыкчылыкта болуп атат. Биз Кыргызстаныбыздын кызыкчылыгы үчүн 30-70 четко болуш керек. Ошону мен сиздерге сунуп Рахмат, бир караштырып көрөлү. Бирок кээинки учурларда 40 болуп калса андан да жакшы да. Бирок сиз айткандай неме дем бар, келиңиз экинчи окууда карап чыгайлы ошого. Жок, 30-70ке согласны Сиз эми болуп жата берсин анда. Иштетпейле жата берсин. До лучших времен. Биздин неберелерибизге калсын, чеберелерибизге калсын, жата берсин, пока умные ребята сами. Экинчи окууда комитетте карайсыз, мага жазуу түрүндө берип койсоңуз сунушуңузду депутаттар менен чогуу талкуулайлы. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Мураталиев Марат Молдоновичте. Марлен Абдрахманович, мен колдойм азыр Айжигитов депутатыбызды да. Уну четко прописывать этиш керек. Анан кече да айттым мен, обязательно карап чыгыш керек да. Изысканиядан кийин лицензиялар берилип атпайбы? Мынча тонна алтын бар, тигил сопутствующий мамындай запастар бар деп, күмүшү болобу, ураны болобу, эмнеси болот. Ушулардын баарын толук кандуу киргизип кетишибиз керек да. 30 болсо 30, 70 болсо 70'in ичинде. Потому что эртең газ баштаганда эле элдин арасынан эле чыгат экен. Баары эле көрөт экен. Эмнеге күмүшү каякта, күмүштүн акчасы каякта деген вопростор көтөрүлөт. Ошон үчүн эгерде ондой патриоттук сезим менен кете турган болсок, анда ошол жерде Менделеевдин элементтерин ошо лицензионный соглашениенин ичинде болсо, баарын чогуу алып кетишибиз керек да. Меске кагаз жүзүндө да берем. Мен ойлойм, ушу туура болот деп. Рахмат. 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 Кийинки сөз Абдалиев Мекенбек Акимовичте. Рахмат турайым. Марлен Абдрахманович, Кудай буйруп бул мыйзам кабыл алынып калса, мурун берилген, түзүлгөн договорлор ошол бойдо эле калабыз, же аларга да өзгөртүүгө киргизген аракет кылабызбы? Эми азыр биринчи окууда киргизип атканыбыз менен кол коюлган учурдан баштап болот, өзү негизи мыйзамдар кабыл алынып атканда. Бирок эгерде сизде башка сунуштар болсо, биз экинчи окууда карап чыгууга даярбыз. Жок, негизи бул мыйзам кол коюлгандан кийинки жаңы соглашенияларга тиешеси. Мурункуларга тиешеси жок. Болбойт. Эми закон обратной силы не имеет дегенде, анан азыр коллегам айтып кетти, 30га 70 депчи. Негизи ар бир месторождениянын эмеси ар түрдүү да. Анан биз точно мондай деш туура эмес болот го дейм да. Бул лично менин пикирим. Аммо замминистрге да я вас хорошо не понял. Первый раз, когда вы ответили, я здесь. Здесь, справа. Он даже не слышит, ухтап калды. Алло, вы слышите, да? Представитель министерства. Первый ваш ответ. К вам обращаются. Первый ваш ответ. Я так понял, что вы против этого закона. Второй ваш ответ. Я так понял, что вы предлагаете нам 30/70. Объясните четко, да, вашу позицию, лично ваше мнение как специалиста. Не, мое личное мнение, мне правительство. Надо просто расписать четко, чтобы было понятно, это 30, 40 или 50 доли государства. Не менее, должно быть четкое число. Еще раз, пожалуйста, микрофон. Должно быть четкое число. Я считаю, что не менее 30, это неправильная формулировка. Много должна быть либо 30, либо 40, либо 50 доли государства. А почему? Вот месторождения ведь они же разные же, все же не одинаковые же. Ну, где-то легко. Тогда можно прописать квалификационную таблицу к этому закону, в соответствии с которым расписать долю государства в зависимости от сложности месторождения. Наше предложение такое, геологии. Прописать квалификационные требования по месторождениям. И тогда, чтобы четко было понятно, куда сколько запасов выходит, какая доля. Можете микрофон чуть-чуть поближе за себя потянуть? И тогда, исходя из квалификационной таблицы, будет понятно, какая доля должна быть у месторождения. Это мы напишем То есть вы предлагаете каждому месторождению отдельный процент, правильно? Я так понял вас. Как? Вы предлагаете, чтобы для каждого месторождения был отдельный договор. Да. То есть процентное соотношение отдельно было. Да. Значит, мой коллега выше, он ошибся просто. То, что вы предлагаете 30/70, это неправильно, да? Вы ему сказали, да, вы его поддерживаете. Давайте мы поддержим, то есть должна быть доля у государства. Но процент доли должно быть не менее, формулировки не менее 30%, а какое-то четкое число должно быть. Мекенбек Акимович, мен жооп берип коеюнчу, мындай да. Биз мыйзамды кабыл алгандан кийин подзаконный акттар кабыл алынат, токтомдор кабыл алынат. Мүмкүн ошол токтомдордо запаска ылайыкташтырып, жана жерине ылайыкташтырып,
доляларды жазып койсо болот. Ошолорду биз мисалы же мыйзамга караштырышыбыз керек, же поручение берип койсок, сөзсүз түрдө ошол подзаконный акттарга булар жазып кетет. Андачы эгерде чоң месторождение болсо, понятное дело. Анан алар бөлүнөт да, труднодоступный бар, легко доступный жерлери бар. Ошого ылайыкташтырып, булар токтом менен эле калып коет. Анычы негизи ал кылына турган эле нерсе. Эми эч ким эле 30 деп туруп, мына мени 30 деп коюп эле анан кийин каалагандай калчалдай бербейт. Сөзсүз түрдө токтом кабылганат. Бирок ошол сиздин сунушуңуз эң туура болот. Минимум 30. Больше можно, меньше нельзя деген. Рахмат, колдойбуз. Рахмат. Процедурный экинчи микрофон. Үч орун каткан элекемиз да. Өкмөттүн акыбалы бул мына. Тиги зам министри өкмөттүн өкүлүн укпайт, өкмөттүн өкүлү зам министри эмне дегенин билбейт. Мына Айжигитов аксакал азыр эле башканы айтып атты эле, тиги башканы айтып атат. Мына силердин зам министрлиңер деңгээли. Ап келген балдарыңар мына. Уялбайсыңарбы кичине? Бу качан уялабыз, качан сабак алабыз я? Өлкөнү ушинтип башкарасыңарбы? Вообще уятыңар. Мени карап айтпаңызчы, биякты карап айтыңызчы. Рахмат. Төртүнчү микрофон. Вот, я призываю не наезжать на замминистра. Он совершенно правильную позицию занял и держись этой позиции. Молодец. Вот, значит, мен не кылгым келет. Мы и так уже разбазарили свое богатство. Надо жестко поставить 30 на 70, 30 инвестору, 70 МГ. Любое уважающее себя государство, тем более золото это особый металл, вот, любое уважающее государство работает именно в этом сочетании. 30 на 70. И я предлагаю, значит, жестко закрепить, независимо от того, какое месторождение. 30. Хотят инвесторы, пусть работают, не хотят, пусть лежат эти богатства до следующих поколений. Нашим внукам, правнукам, они найдут, что с ним делать. Экинчи окууда чогуу талкуулайбыз. Рахмат. Рахмат. Процедурный 5-чи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Мен жазылайын десем, эме болуп калыптыр, бүтүп калыптыр, чектөө болуп калыптыр. Ошол кечээ мен сизге айткан элем, Марлен Абдрахманович, жанагы аукционго катышканда 90%тен жогорку мамлекеттин пайызы болуш керек деп атат да, мамлекеттик ишканалардын. Ошону 80%ке же болсо бир 80%ке түшүрүп койсоңуздар болот. Себеби дегенде, мына азыр Кыргыз-нефтегаздар билесиздер, азыр буларда 86% мамлекеттин акциясы бар. Бирок аукциондор катышып атат месторожденияларга, нефтини казганга. Ал жерге башка инвестициялык компаниялар, акчасы көп компаниялар катышып алышып туруп, ошол аукционду утуп алышып туруп, Кыргыз-нефтегазга тийбей калып атат. Ошо нефтини казгангачы. А эгерде 80%дык, жанагы 90%дык өлчөмдү 80%га түшүрүп койгон болсок, Кыргыз-нефтегаз ошондо аукционго катышпастан эле түз ала берет. Мамлекеттин 86% Кыргыз-нефтегаздыкы да. Ошону киргизип койсоңуз, ошол экинчи окуусуна киргизип коесуздарбы, кандай кыласыздар? Рахмат, аны комитет менен талкууладык. Дагы бир мыйзам уйкаш келип атты эле, ал калып калды да кийинки жумагачы. Ошол келаткан экинчи мыйзамга аны караштырабыз. Болбосо бул жерге экинчи окууда чогуу сизге келгенде кайра комитетке дагы бул жолу көтөрүп туруп, дагы бул жолу талкуулап, толугу менен биз ага макулбуз. Болгону кайсы мыйзамга отургузабыз? Бугабы же экинчи келаткангабы? Аны сиздер менен чогуу экинчи окууда чечим кабыл алалы. Эми аны ар дайым эле кийинкисинде дагы ушул сөздү кайталап жүрө бербестен, ушуну эле ушул мыйзамга эле экинчи бир пунктуна кошуп коюңуздар. Сүйлөшкөнбүз, сиз жана жаш түрүнө берсеңиз, биз азыр экспертизалар өткөзүп, бардык тийиштүү органдар менен дагы бир жолу караштырып туруп киргизип коебуз. Анан кийин бул мыйзамыңыздын дагы наркы мыйзамын кимисине кошом деп отуруп, экөөнүн ортосуна калып кетпесин? Түшүндүм. Рахмат. Кийинки сөз Малиев Арсланбек Касымакуновичте. Рахмат. Малиев Жетөгөз округу. Мыйзам жакшы, керек. Бирок мен бир тактоо иретинде суроом бар. Статья 2. При разделе продукции доля государства в прибыльной продукции должна составлять не менее 30%. Прибыльная продукция, а не прибыльный болсочу. Аз прибыльный болсочу. Түшүндүрбү? Бул прибыльный деген сөз алып ташташ керек. Себеби барбы прибыль, жокпу прибыль, 30% бериш керек деген сөз да, разделде болуш керек да.
А прибыль десер, алар айтат, а у нас прибыли нету. Мы ничего не дадим вам. Туура айтасыз. Бизге бай айтып кеткендей кумтордой алып келе бербеш керек. Так даны ошол мына продукциянын бөлүштүрүү учурунда пайда алып келүүчү продукциянын мамлекеттин үлүшү кеминде 30%. Пайда алып келүүчү сөздү алып ташташ керек. Ал жерде туура айтасыз. Продукциядан 30% төлөп коюш керек. Экинчи окууда алып салабыз кудай буйрса. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Алиев Медербек Кубанычевичте. Рахмат. Меники акыркы окшойт, колдойм, сөзүм жок. Чоң рахмат. Рахмат. Рахмат Марлен Абдрахманович сизге. Ооба, ордуңузга бара бериңиздер. Урматтуу президенттин жана кабинет министринин жогорку кеңеште туруктуу өкүлүнө кайрыламын. Коллегалар депутаттар сындоо пикирлерин туура кабыл алып, министрликтин жана ведомстволордун өкүлдөрүн жакшы даярданып, бардык суроо жоопторго жооп бере тургандай, өз оюн жакшы айтып бере тургандай өкүлдөрдү жогорку кеңешке келатканда камдасаңыздар. Процедурный биринчи микрофон. Бул жерде өкмөттүн өкүлү отурат да, Алмаз Акынжанович өзү жокпу? Силер эми айта баргыла, мына көрдүңүздөр урматтуу депутаттар, кадрлардын деңгээлин. Качан ушундай болду эле? Бири макул эмес, инициатор менен бул жерде өкмөттүн өкүлү макул эмес болуп отурат министрликтен келип. Ушунун өзү өтө уят да. Мурдун балта кеспей отурат. Бул кадрды кайдан таап чыккансыңар? Мен Кутмановага да айтат элем. Министрлер кабинетинин төрагасына да айтат элем. Мындай кадрлар кайдан таптыңар? Же мыйзамды түшүнбөйт, же мыйзамдын ичинде маңызын түшүнбөйт. Мурдун балта кеспей отурат да. Чара көргүлө мындай жедеме орун басарларга. Алтын кызматтан. Мамлекетибиздин жер эмес, балекетке да кызыкпай отурат бул жерде. Биздин маселебиз да кызыктырбайт. Муну ким алып келген кызматка? Чара колдонгула. Эске алыңыздар. Комитеттин корутундусун окуу үчүн отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Самый Кожо Мирланга сөз берилет. Урматтуу депутаттар, жогоруда баяндалгандардын негизинде комитет төмөнкүдөй корутундуга келди. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына жер казынасы жөнүндө, жер казынасын пайдаланууда продукцияны бөлүштүрүү жөнүндө макулдашуулар тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорунун концепциясы жактырылсын жана комитеттин сунуштарын эске алуу менен Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине анын биринчи окууда кабыл алуусу сунушталсын. Бул мыйзам долбоору боюнча баяндамачы болуп, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Маматалиев аныкталсын. Рахмат. Аталган мыйзам долбоору добуш берүүгө жиберилсин. Кийинки маселеге өтөбүз. 15-чи. Процедурный 5-чи микрофон. Мына азыр эмени окуп берди Самый Кожо Токтомун комитеттин. Бирок депутаттардын сунушун эске алынсын деп айтты, так? Кантип алынат, ошону түшүндүрүп бергилечи. Мына мисалы Алиев айтып атат, жазуу түрүндө бергиле депчи. А биз бүгүн айттык, так? Сунуштарыбызды бардыбыз ооз-эки айттык. Анан ошол сунуштарды алар өзлөрү алып оңдойбу же кандай кылат ошону? Аппарат Самый Кожо Мирландын микрофон жандырып коюңузчу. Сунуштар албетте кагаз жүзүндө дагы кече берилиши керектиги айтылган. Ошол сунуштардын негизги бир сунушу өзүңүздөргө маалым болгондой жана жогоруда дагы айтылып кетти. Жок, кеп анда эмес, кеп башка. 47 берененин 1-бөлүгүндөгү 5-пунктуна ылайык мыйзам чыгаруу демилгеси укугунун субъекти тарабынан жогорку кеңешке киргизилүүчү мыйзам долбооруна ишкердик, ишмердикти жөнгө салууга багытталган мыйзам долбоорунун жөндөочү таасирин талдоо айырбы тиркелет деп берилип атат. Мисалы ушул сыяктуу сунуштарды берип койсо, депутаттар да ушул жазма түрүндө берип койсоңуздар. Мына көрдүңөрбү, биздин талкуубуз жокко чыгарылды азыр мына. Самый Кожо айтты.
Биздин 2 саат талкуубуз жокко чыгарылды. Себеби сиздер кагаз түрүндө бербесеңер, бир дагы сунуш алынбайт экен депчи. Эмнеге биз отурдук анда? Ошон үчүн бизде эме болуш керек. Аппаратка тапшырма бериш керек. Керектүү ошол комитеттерге тапшырма берип, персоналга алар ошолорду биздин айткан сөздөрдү жазып, комитетке алып келип караш керек да. Болбосо биздин отурушубуз азыр бекерден эле кетет. Аппарат эске алыңыздар. Кийинки маселе 15-чи. Мамлекеттик мүлктү башкаруунун жана менчиктештирүүнүн кечиресиздер, аталган мыйзам долбоору добуш берүүгө жиберилсин. Кийинки маселе 15-чи. Мамлекеттик мүлктү башкаруунун жана менчиктештирүүнүн натыйжалуу угуу тууралуу маселени изилдөө үчүн убактылуу депутаттык комиссия түзүү жөнүндө айта берейин. Ата журт Кыргызстан фракциясынан Сулайманов Элдар Нурланович, Элдик тобунан Нурбаев Жалалидин Паязидинович, Ишеним фракциясынан Жакышев Русланбек Шергазиевич, Ынтымак фракциясынан Сыдыков Мурадил Жанышбекович. Вы сказали прочесть, потом баяндамачу. Альянс фракциясынан Алимжанова Нилюфара Якубжановна, Бүтүн Кыргызстан фракциясынан Токтошев Эмиль Токтокунович, Иман Нуру фракциясынан Мамасадыков Замирбек Дюшалиевич. Баяндамачы депутат Самыйкожо Мирланга сөз берилет. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин элдик депутаттык тобунун чечими Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун мамлекеттик ишканаларды, мамлекеттик үлүшү бар акционердик коомдорду жана улутташтырылган объекттерди башкаруунун натыйжалуулугу жөнүндө маалыматын карап чыгып, элдик депутаттык тобу төмөнкүдөй чечим кабыл алды. Мамлекеттик мүлктү башкаруунун жана менчиктештирүүнүн натыйжалуулугу жөнүндө маселени изилдөө үчүн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жана көз карандысыз эксперттердин катышуусу менен депутаттык комиссия түзүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна сунуш киргизилсин. Сунуш киргизилди, берилген комиссиянын составы окулду окшойт. Урматтуу депутаттар, сиз баяндагандан кийин азыр мисалы ошол депутаттардын бирден ар бир фракциядан бирден бериш керек. Андан кийин анан азыр фамилияларды окуп Туура, ар бири бирден чыгып адашып калды, кечирип койгула. Ооба, биз сунушту чечимди окуп койдук. Чечимди окудук, эми сунуш берсе болот. Дароо эле сунуш берип коелу да. Сөз Шакеев Нурланбек Тургунбековичте. Рахмат. Биз Ата журт Кыргызстан фракциясынан Элдар Сулаймановду бердик. Ошону ортого чыгып айтып койсоңуздар ар бир фракциянын лидерлери. Процедурный биринчи микрофон. Процедурный биринчи микрофон. Биз аталган комиссияга Ата журт Кыргызстан фракциясы Элдар Сулаймановду сунуш кылабыз. Рахмат. Процедурный экинчи микрофон. Ынтымак фракциясынан Сыдыков Мурадил. Процедурный үчүнчү микрофон. Элдик топтун атынан Жалалидин Нурбаевди сунуштайбыз. Биринчи микрофон. Ишеним фракциясынан Жакышев Руслан Шергазиевич. Бешинчи микрофон. Альянс фракциясынан Алимжанова Нилюфар Якубжановна.
Рахмат. Бүтүн Кыргызстан иман нуру. Өкүлдөрүңүздү айтып коюңуздар. 5-ші микрофон. Кажакулова, Бүтүн Кыргызстан. У нас Токтошев Эмиль. Рахмат. Процедурный 4-ші микрофон. Иманурудан Мамасадыков Замирбек. Рахмат. Атачурт Кыргызстандан Сулайманов Элдар Нурланович, Элдик тобунан Нурбаев Жалалдин Паязидинович, Ишенин фракциясынан Жакышев Русланбек Шергазиевич, Интымак фракциясынан Сыдыков Мурадил Жанышбекович, Альянс фракциясынан Алимжанова Нилюфар Якубжановна, Бүтүн Кыргызстан фракциясынан Токтошев Эмиль Токтакунович, Иман Нуру фракциясынан Мамасадыков Замирбек Душалыевич. Урматтуу депутаттар, аталган списокты добушка коёмун. Добуш бериңиздер. Аппарат. Сиздики? Нурбаев Жалалидин Паязидиновичтин микрофонун жандырып койгула. Компьютер. Компьютерин. Макул 76, каршы жок, баары 76, каталды 86. Убактылуу комиссиянын депутаттык комиссия түзүү жөнүндө маселе өттү. Кийинки маселе 16-чы 2022 жылдын 4 мартында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын министрлик кабинети менен Жашыл климаттык фонддун аккредиттелген уюму катары Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун ортосундагы Кыргыз Республикасында токойлорго жана жайыттарга климаттык инвестициялар аркылуу көмүртекти секвестрациялоо долбоорун ишке ашыруу жөнүндө долбоордук макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы баяндамачы Шерипов Нурлан Турганбекович, айыл чарба министринин орун басары. Нурлан Турганбекович, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Бирдей керек, Кыргыз Республикасында токойлорго жана жайыттарга климаттык инвестициялар аркылуу көмүртекти секвестрациялоо GS4 келишим долбоору ратификацияга сунушталып атат. Бул келишим долбоору өтө маанилүү, себеп дегенде Кыргызстандын жалпы айыл чарбасына, өзгөчө ушул токой системасына
жайыт системасына, жаратылышты коргоо системасына жана кырсыктарды алдын алууга өзүнүн мыкты оң таасирин берет деген ой пикирдебиз. Белгилегеч керек, бул келишим долбоору 8 жылга пландалып атат. Кудай буйрса колдоп берсеңиздер, бул толугу менен грант келишими болуп эсептелинет. Бул жерде насый акчалары каралган эмес. Жалпы суммасы 29 миллион 988 миң 520 АКШ доллары болуп эсептелинет. 29 миллион 988 миң 520 АКШ доллары ошол грантта каралган. Эми гранттын жыйынтыгы боюнча Кудай кааласа белгилегеч керек 27 миллион тоннадан ашык ошол көмүртек секвестрация болуп, то есть көмүртек жокко чыгып, баягы кычкылтектин чыгуусу күчөйт биринчиден. Экинчиден белгилегеч керек токойлорду калыбына келтирүү, катуу жабыркаган токойлорду отургузуу 6000 гектардан ашык жерге пландалып атат. Экинчиден 644 миң гектардан ашык ушул бузулган жайыттарды калыбына келтирүү, кайра калыбына келтирүү каралып атат. 644 миң гектардан ашык ошол белгилегеч керек жайыттарды калыбына келтирүү каралган. Андан сырткары төртүнчүдөн белгилегеч керек 56 миң гектардан ашык токойлорду башкарууну жакшыртуу пландалып атат. Жана бешинчиден белгилегеч керек долбоорду ишке ашыруу жүргүзүлгөн аймактарда 90 миңге жакын аярлуу үй бүлөлөрдүн климаттын өзгөрүшүнүн туруктуулугун жогорулатуу каралган. Белгилегеч керек келишим долбоору негизги максаты болуп 3 областка пландалып атат. Бул Нарын областына, Жалал Абад областына жана Ош областына мерчемделип атат. Анын ичинен белгилегетсек 4 районго багытталган. Бул Актала району, Тогуз Тороо району, Өзгөн жана Сузак району. Белгилегеч керек негизги ушул келишим долбоору 3 компоненттен мерчемделип турат. Бул биринчиден жаратылыш ресурстарынын аныкталган маалыматтардын негизинде башкарууну күчөтүү. Экинчиден эң негизгиси бул токойлорду жана жайыттарды калыбына келтирүү үчүн жашыл инвестициялар. Үчүнчүдөн климаттын өзгөрүшүнө кабыл калууларга кошумча нарктын чынжырын өнүктүрүү да каралган. Белгилегеч керек бул келишим өзүңүздөргө маалым болгондой баягы Сузак жана Өзгөн райондорунда ушул жаратылыш кырсыктары болгондон кийин ошондуктан ушул райондор баягы максаттуу багыты катары тандалып алынган жана жаратылыш кырсыктардын алдын алууга дагы бул бир топ өзүнүн оң таасирин берет деген ой пикирдебиз. Белгилегеч керек Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров ошол Улуу Британияда Глазго шаарында конференцияда бул маселени көтөргөн жана Бириккен Улуттар уюмунун 76-чы сессиясында дагы ушул Кыргызстанда ушул жаратылышты коргоо программаларын алкагында ишти күчөтүү маселесин козгогон. Ошондуктан урматтуу депутаттар, бул биздин жалпы жаратылышты коргоо системасына кырсыктарды алдын алууга, токойлорду жакшыртууга жана жайыттарды жакшыртууга өзүнүн Кудай кааласа мыкты таасирин берет деген ой пикирдебиз. Толугу менен грант келишими сиздерди ушул 3 окуудан колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Белгилегеч керек тиешелүү комитеттердин жана тиешелүү фракциялардын чечимдери бар. Алдын ала рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Аппарат табло бериңиздер. Сөз Масалиев Исхак Абсаматовичте. Рахмат. Урматтуу баяндамачы, секвестрация путем углеводов деген эмне? Урматтуу секвестрация углерода путем оказания поддержки климатическим инвестициям в леса и пастбища угодья.
Не деген сөз? Урматтуу Исхак Абсаматович, секвестрация сизге өзүңүздөргө маалым болгондой, бул көмүртекти жокко чыгарып, кычкылтекти чыгаруу процессин түшүндүрөт. Ошону менен кошо, ошол жайыт, мисалы, бул алкакта каралганда жайыттарга жана токойлорго ошол жашыл инвестицияларды киргизип, мындайча айтканда, ошол токойлорду бак-дарактарды отургузуп, ошону менен бирге ошол климаттагы баягы терс көрүнүштөргө багытталган келишим болуп эсептелинет. Андан бетер түшүнбөстүк болуп атат. Инвестиции в 49 миллионов долларов позволят добиться секвестрации углерода по цене $2,5 США за CO2 эквивалент. Бул эмне деген сөздөр? Нормально мындай түшүнүктүү сөзгө которсо болобу буларды? Англисче мен билем, ал ошондой жазылат. Бул жерге барып сүйлөп көрсөңүз, секвестрация. Жалпак тил менен айтканда, ошондой айтсаңыз. Жалпак тил менен айтканда көмүртекти сиңирип алып кычкылтекти чыгаруу. Жайыттарды эмне кылыш керек? Жайыттарды жана токойлорду калыбына келтирүү жана бактарактарды отургузуш. Эмне ошентип жасаңар, кыйналасыңар. Жана сөзсүз чет тилдеги сөздү билебиз деп мактаныш керекпи? Бирок мен аны сураган жокмун. Бул жерде бир гана аракет бекитип атабыз, туурабы? Бул жерде акча алдын эле бөлүнө элек. Эгер биз макулдук берсек, ошондо жанагы ФАО акча издейт, инвестор издейт. Ошондойбу? Урматтуу Исхак Абсаматович, Кудайым буюрса донор бар, Кудай кааласа сиздер колдоп берсеңиздер, президент кол койсо, күчүнө кирсе, бул долбоор Кудай буюрса ишке аша баштайт. 8 жылга багытталган. Жок, эми буюрса буйрубайт, ФАО, ООН, исполнитель находит инвестор деген силер жазып атпайсыңарбы? Эми акча бар. Бүгүн акча жөнүндө кеп жок, туурабы? Ооба, акча бар. Жок, акча бар деп шашпаңыз. Өзүңөр берген долбоордо бир келишимди муну бекиткенден кийин алар инвесторду издейт деп жазып атасыңар да. Божомолдуу болушу мүмкүн. Анан бир нерсе өзүңөр жазып атасыңар. При последнем переговоре представитель ФАО заявил, если данная программа не будет ратифицирована до 15 апреля, то аннулируется деген. Бул кандай болот анан? Бүгүн 15 апрель эмеспи? Белгилегеч керек, ушул эл аралык уюм жетекчилер келип кеткен, сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн, ошо 1-майга чейин деп сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Ошондуктан сиздерден 3 окуудан колдоп бериңиздерди суранып жатабыз. Жок, силер бизге негиздеме бергенде жазып атасыңар. На последнем переговоре с руководством МСХ, представитель координатора ФАО ВРЛ Гуцу отмечено, что данный проект необходимо ратифицировать до 15 апреля. В случае задержки аннулируется Зеленым климатическим фондом. Урматтуу Исхак Абсаматович, 1-майга чейин деп андан кийин сүйлөшүүлөрдү такталдык. Ооба, узарттык. Ооба. Ошондуктардан сиздерден 3 окуудан суранып берүүңүздөрдү суранып атабыз. Биз силерге төкө жолду ачып берип атабыз, туурабы? Ооба, Кудай буйрса. Рахмат. Рахмат. Процедурный экинчи микрофон. Төрага, урматтуу кесиптештер, негизинен бул биздин жайыттар үчүн, биздин токой чарба үчүн өтө керек. Көптөн бери кредит ала берип жадаганбыз. Толугу менен грант экен. Ошол себептүү мен бул долбоорду колдойм, жана сунуш берем. Талкууга жана тизмеге чек коюп койсуңар. Рахмат. Урматтуу депутаттар, сунуш түшүп атат. Суроолорго жана талкууга чек коюу боюнча сунушту добушка коёмун. Макул 72, каршы 1, баары 73, катталды 86, сунуш өттү. Рахмат. Кийинки сөз Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековнада. Рахмат. Урматтуу айыл чарба мээсинин өкүлдөрү, айтсаңыздар, бул жерде долбоордо деген 90 миң мындай жакыр муктаж үй бүлөлөргө жардам берет дегенди окуп калдым да, ошону түшүндүрүп бересиздерби? Саламатсыздарбы? Мусаев Алмаз, Токой кызматы. Бул жерде ошол жана биз айтып өтүргөн
кантип жардам берет? 4 райондордо ошол жердеги булардыкы баягы негизи мал чарбачылык ошол жерди иштетүүгө багышталгандыктан ошол жерде токойго, жайытка басымдуу азайтуу максатында ошол элдерге баягы кошумча баягы бизнес кылууга, башка бизнес кылууга иш чараларды иштеп чыгып ошого жардам берүү каралат. Кандай жардам берилет? Бул жерде башка өндүрүштөрдү ачуу боюнча сунуштар каралат. Бул ошол жердеги 4 айылдагы баягы аяр камтылган элдерди чогултуп ошолордун муктаждыгы боюнча иш алып барылат да. 644 000 гектар деградированный пастбищелерди жардам беребиз, реабилитациялабыз деп кантип реабилитацияланат? Мен убактым кетип атат. Карабайсыздарбы? İşte Эльвира Жыргалбековна, мен Керималиев Жаныбек, жайыт департаменти. Мени микрофон сап коңуз. Бул жерде эң негизгиси жана 644 000 гектар жайытты жакшыртуу дегенде жанагы атайын жайыт үрөндөрү алынып, ошол 4 районго жана деградация болгон жайыттарга берилет дагы, ошол жайыт комитеттери аркылуу жакшыртуу киргизилет. Ошонун ичинде сиз айтып атпайсызбы, жана 90 миңге жакын үй бүлө дегенде ошол үй бүлөлөргө атайын ошол жогорку сапаттагы асыл тукум уйлар сатып берилип, ошолорду уруктандыруу боюнча, асыл тукум иштери боюнча дагы мындай иштерди жүргүзүү, ошолордун продуктуулугун жогорулатып, ошол дамак хозяйстволордо иштерди алып баруу үчүн ошондой иштер болот. Жаныбек мырза, айтсаңыз, бүгүнкү күндө Айыл чарба министрлиги кандай реформаларды кылып жатат? Эльвира Жыргалбековна, бул жерде мен жайыт тили боюнча айтсам, мына ошол чоң реформаларды Мен тагыраак суроо берейинчи. Бүгүнкү күндө Ынтымак паркында переработчиктер митингге чыгып айтыштыр. Айыл чарба министрлиги чоң реформаларды кылып жатса, парламент тоскоолдук кылып атат деп. Кандай реформа кылып жатасыздар? Наоборот, ошо парламент тарабынан бизге жакшы жардамдарды берип атасыздар. Мына ошол биз анда митингге чыккандар мындай адашып атышабы? Эми 5 кол тең эмес да, ар бир жерде ар түрлүү сөздөр сүйлөнүп атат. Мисалы бизде ошо Айыл чарба министрлигинде ошол өзүм эле жайыт боюнча алсам, жанагы асылдуулугу төмөн жайыттар бул эң негизгиси бул чоң реформа. Эмне себептен дегенде жанагы таштак суу чыкпаган жерлерге ар түрлүү асыл айыл чарба багытындагы, мисалы ошол эле мөмө жемиш бактарын же болбосо өзүнчө эле бак же көп жылдык чөптөрдү эксек кандай жакшы болот да. Ошонун негизинде биз ошол эң чоң реформа, дагы бир реформа ошол жайыт мыйзамындагы өзгөртүү боюнча мындай ошо сиздер менен да сүйлөшүп атабыз. 2009-жылы жайыт мыйзамы кабыл алынган, ошол шашылыш түрдө кабыл алынган. Эмне себептен дегенде ошол инвесторлордон акча ошо инвесторлор тарабынан мындай бир жактуу болуп калганда, азыр жайыт комитеттерде бардык депутаттардан жана башка жерлерден дагы кайрылуулар болуп атат. Көп жерлерде жайыт комитеттерде иш солгунданып атат. Ошол себептен деградациялар болуп атат. Ошол сыяктуу моменттер болгондуктан биз ошол жайыт мыйзамындагы карап чыгалы деп атабыз. Жаныбек мырза, мен сизди түшүндүм. Өкмөт өкүлү вице-премьер-министр Эдил Байсалов соц тармактарда жазып атат, депутаттар айыл чарба реформасына каршы болуп атат, тоскоолдуктарды жаратып атышат. Бул эмне жөнүндө, кайсы мааниде өкмөт билдирип атат? Айтсаңыздар.
Элвира Жыргалбековна, биз муну маалыматым жок экен, тактап туруп сизге маалыматты жазуу иретинде. Анда мен сизге тактап берейин. Жогорку кеңеш тарабынан, депутаттар тарабынан аффилированный тизмелерди ачыкка чыгарып берген биз депутаттар реформаларга тоскоолдук кылып атабызбы? Анан депутаттарга шылтап, ошол деген митингди уюштурган айыл чарба министрине мен кайрылат элем. Эртеңки күндө ошол фермерлер деген арзан кредитке жетпеген фермерлердин тизмесин түзүп туруп, министрликтин астында чыгарып берсем, ал киши уят болуп калат. Депутаттарды кечиге атат деп күнөөлөбөсүн. 1 жыл мурда президент баштаган мындай жакшы долбоорлорду 1 ай калганда 20 күндө өзүнүн досторунун жакындарынын тизмесин түзүп алып туруп парламентке алып келген уят. Аны жокко депутаттар чыгарып бердик. Эртеси күнү кайра депутаттар күнөөлүү деп бизди өзүнүн мындай коррупциялык иштерине аралашпасын. Залакасы бүгүнкү күндө жазгы талаа иштерине тийгизген бул министр жетекчиңер өзү болот. Эртеси күнү Сурабалдиева күнөөлүү деп эл астында деген өзүнүн күнөөсүн башкага оодарбасын. 10 секунд кош бергиле. Рахмат. Анан деген орто жолдон ар бирөөбүз элдерди чыгарып отурсак аягы кандай болот? Бул мен деген УКМКга чакырат элем, Камчыбек Кыдыршаевич. Айыл чарба министри кайсы жумуштарды кылып жүрөт, эмнеге элдерди митингге чакырып жүрөт? Жооп бересиздерби? Жооп жокпу? Жооп берсинби? Жооп бербейсиздерби? Урматтуу Элвира Жыргалбековна, биз тараптан эч кандай ал митингге биздин эч кандай тиешебиз жок. Биринчиден, экинчиден жанагы сиз айткан тизме өзүңүзгө маалым болгондой бул алдын ала заявкалар болчу. Үчүнчүдөн, азыркы убакта ушул урматтуу жогорку кеңештин депутаттары менен биргеликте өзүңүзгө маалым болгондой комиссия иштеп атат. Төртүнчүдөн, реформалар жөнүндө белгилей кетиш керек. Сиздер менен биргеликте ошол бардык ошол эле өсүмдүк өстүрүү, ошол эле мал чарбачылыгы, кайра иштетүү, жаңы инновациялык технологияларды колдонуу, ошол эле лизинг боюнча бир топ мыйзамдар боюнча сиздер менен да министрлер кабинети менен да биргеликте иштеп атабыз. Сиз туура белгиледиңиз, президенттин кабинеттин төрагасынын колдоосу менен азыркы убакта айыл чарбасында бардык багыттарда реформалар жүрүп атат. Рахмат. Рахмат. 5 микрофон. Кечиресиздер да, бул маселени эмнеге, анткени мага деген 2 күндөн бери фермерлер кайрылып жатат. Соц тармактарга тизме илингенден кийин кайра эле тизмени жокко чыгарабыз деп коюп, кайра эле ошол тизмеге кайра эле ошол кишилерди киргизип алыптырсыңар. Урматтуу айыл чарба министрлиги, эртеси күнү бул дагы бир ызычуу болот. Алдын ала айтып атам, жылдын аягында ар бир кирген фирманы текшерип комиссия түзөбүз. Мен буну башында өзүм түзүп берем. Азыр түздүңөр, унчуккан жокпуз. Жокко чыгарыла десем, кайра эле эскилерди киргизип алдыңар. Арзан кредиттерге жөнөкөй жарандарыбызды киргизбей жатасыңар. Тааныш билиштерди киргизип, эртеси күнү вы и президента подставляете, и өзүңөрдү мындай подставляете, уят кылып атасыңар. Бирок депутаттарды силердин реформаңарга каршы деп парламентти күнөөлөбөгүлө. Бул жерден күнөө түзмө-түз айыл чарба министрлигинин жетекчилигинде. Өз күнөөңөрдү карап алыңыздар. Анан өзүңөргө тиешелүү аффилированный компаниялар чыгып атат. Ал тизмеде мисалы Бахус ЛТД компаниясы кирип, 0 пустышка компания аркылуу просто отмывание денег деп коет. Бунун баары ачыкка элге жарыяланып чыккандан кийин эми абириңизди жабам деп депутаттарды күнөөлөбөңүздөр. Уят болот. Мен тескерисинче башкы прокуратураны, УКМКны чакырам, тизмени текшерип, президенттин айткан сөзү менен иши дал келиш үчүн укук коргоо органдары аягына чыгарсын. Муну талап кылыш керек. Комиссияда түзүлгөн комиссия ким киргенин мен билбейм. Сиз тараптан кандай иликтөө болуп жатканын мен түшүнбөйм. Бирок эртеси күнү 400 000 фермерге каршы чыккан айыл чарба министри өзүнүн тегерегиндеги фирмалардын мындай иш кол алында көз каранды адамдарды митингге чыгарып алып депутаттарды күнөөлөгөн уят нерсе болот. Бул мындай моралдык нормага туура келбеген нерсе. Иштегендин ордуна тескерисинче бизди күнөөлөгөн, ачыкка чыгарган депутаттар күнөөлөгөн туура эмес. Укук коргоо органдары, башкы прокуратура текшериңиз, мен тапшырма берем. Текшерип чыксын.
аягында бул моралдык жактан дагы деги мындай никакой норма жактан дагы бул министр. Рахмат. 6-чы микрофон. Рахмат. Токтогул шайлоо округу Сулайманов. Мен мына жайыт комитетине бир маселем бар эле. Азыр эми суроо жооп бербей деле коюңуз мага. Мен сизге тапсырма берейин, протоколдук тапсырма берейин. Мына 30-жылга чейин жайыттар бөлүнбөсүн деген токтом бар, туурабы? Жайыттар бөлүнбөсүн деген токтом бар да 30-жылга чейин. Туурабы? Бул туура айтып атасыз, бирок жанагы УДПнын узак мөөнөткө берилген жайыттар 2030-жылга чейин бөлүнбөсүн. Ошол боюнча мага бир жазуу түрүндө бериңизчи. Себеби дегенде биздин Токтогул районундагы мына ала белге жакын жердеги көп территориябыз талас районуна өтүп кеткен да. Анан ушул жака бир маселе көтөрөлү десек, азыр ошол жана ОДПнын 30-жылга чейинки токтому бизге таасир этип атат. Себеби дегенде 30-жылга чейин дагы эмне деген убакыт турат. Мал кел деген көбөйүп атат, элдердин бар жайытка чыга турган жерлери азайып атат. Ошондуктан бир мага кагаз түрүндө берсеңиз, анан кийин дагы бир убакыт болгондо жолугушуп, ошол маселени дагы бир чечишкенге аракет кылчы. Макулбу? Жарайт, бул жерде жана сиз жана Керимбай болуштун жайыты жөнүндө айтып атасыз. Туура. Баяндамачылар уксагар силер. Эми сизге беребиз. Анан сиз менен жолугушам мен дагы. Рахмат. 4-чы микрофон. Урматтуу коллегалар, урматтуу төрага. Мен Эльвира Сурабалдиева коллегамды колдоп койгум келет да. Ошол Эльвира Сурабалдиеванын айткан информация мага да келди да. Бир эмес 2 күндөн бери келип атат да. Ошо министр өздөрүнүн тараптан там өзгө аффилированный адамдарыны уюштуруп митинг чыгарабыз деген. Анан бул деген бул мана Нурбаевди каралаган, анан кийин жанагындай митинг чыгарып туруп ряд депутаттарды Айжигитовду, Сурабалдиеваны, Самый Кожону, анан дагы бир 5-6 кыскасы депутаттарды ушинтип каралаганга аракет кылып атат да. Бул саясий тенденция. Бул биринчиден не деген баа бериш керек? Юридикалык жагынан депутаттардын кылган иштерине тоскоолдук жасамай, экинчиси мыйзам чыгаруу бийликти узурпация кылганга аракеттер деп буга именно ушундай деп баа бериш керек. Ошондуктан абдан туура айтты. Муну аябай серьезный внимание кылбасак, бул жакшылыкка алып келбейт. Чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу баяндамачылар. Микрофондон сүйлөрдө улсат сурап туруп сүйлөсөңөр макулбу? Кийинки сөз Мураталиев Марат Молдоновичке берилет. Саламатсыздарбы? Айыл чарба министринин орун басарына да азыр жалпы жаратылышты коргоо деп атпайбы, туурабы? Это бүт Кыргызстан кирет да буга. Анын ичинен да бөлдүңөр, бияка жумшайсың алса мейли ал жерде эме кылып берсин. Эми Токой чарбага суроуда ушу Талас дарыясы кимдин балансында? Талас Токой бар да, ошонун ортосунан дарыя өтөт, Талас дарыясы. Ушу ким балансында? Дарыя бизде эмес, биз Токой баскан аянт биздин баланста. Токой баскан дарыя ким балансында? Айыл чарба министрлиги. Силерде эмеспи? Сууду силер аласыңар ошо сууга, ошо дарыя аркылуу. Айыл чарба министрлигине. Саясат. Талас дарыясы вообще ким балансында? Сизге өзүңүзгө маалым болгондой бизге суу кызматы бар. Ошол суу кызматында жанагы ирригациялык объектилер, ирригация системасы ошол АВПга чейин, ички ирригация айылдарда ички системасына чейин ошол бизге тиешелүү, өзүңүзгө маалым болгон. Түшүндүм. Эми жанагы өзүңүз билесиз да, баягы суу бөлүштүрүүчү жайдан баштап туруп, тетиги айылдарга суу бөлүштүрүүчү жайга чейинки ирригация системасы биздин баланста. Ал эми таза суу өзүңүз билесиз, Гостройдун тиешелүү департаментине тиешелүү. Түшүндүм, рахмат. Эми ушундайда кимге суроо бербейик? Айыл чарба министри силер азыр сонун кылып жооп бердиңер. МЧСке суроо берсең, ушундай азыр баарыбыз жалпы жаратылышты коргоо деп атат. Таласын Токойун аралай албайсың, бойлойсуң. Ошо дарыянын эки четинде да. Ушу дарыя жаңы силер СО2-ны көбөйтөбүз деп атпайсыңарбы? Дарыя жеп атат, азыр үйлөргө чейин кирип баратат да. Ушуну бир эске алып, ушу министрликтер чогулуп туруп бир апелляция этип, ушу дарыяны бир баланска коюш керек, же МЧСтин балансынабы, же Токой чарбанын балансынабы, же айыл чарба министрлигинин балансынабы. Азыр барып кыдырып көргүлө ошо Токойду. Азыр мына үйлөргө 15-20 метр калды. Өткөндө мен мына Жакышев
коллегам айтып чыкты эле ушуну. Ошого деле ответ келген жок. Ода тоже кооптуу. Ошонун тегерегинин баары токой. Жалпы жаратылышты коргойбуз деп атабыз. Таласта мисалы үчүн бир эле жаратылыш бар, 110 километр дарыянын эки четинде токой, башка жок. Ушуну карап туруп эмкиге чейин сиздерге эле бир тапшырма берейикчи, протокольный тапшырма. Ушуну апрелде этип берилечи кимдин балансында. Барыңар эле сонун айтасыңар. А суудун баарын силер колдонуп атсыңар, Айыл чарба министрлиги элге суу берип атсыңар да ошол аркылуу. Урматтуу Марат Молдонович, эске алалы биринчиден, экинчиден белгилегеч керек, жаратылыш кырсыктардын алдын алуу бул жаратылыш өзгөчө кырдаалдар министрлигине тиешелүү маселе. Анан жана жээктерди бекитүү, жана кырсыктарды алдын алуу комплекс иштери жүргүзүү бул ошол ОКМге тиешелүү маселе. Ошондуктан сиз түшүндүм, суроону жоопту беребиз. Сиз аябай туура айтып атасыз да. Ушул сурооду сиз ошо жаратылышты коргоо министрлигине берип көрсөңүз, туура сизге жооп берет да. Сууду силер алып атпайсыңарбы, дарыяны карабайсыңарбы деп. Мына ушундай вопрос мен алып атам уже 2-3 жылдан бери. Ошол жерде губернатор болуп да иштеп жүрдүм. Дайыма вопрос бересиң, Жаныбек Калканович билет муну. Буну көтөргөнбүз. Ой, меники эмес да. Одновременно жалпы жаратылышты коргоо. 10 секунд. Кагаз жүзүндө жооп берели. Ушуну кагаз жүзүндө жооп бир тактап берилечи, талас эли билсин да, дарыя кимдин балансында. Рахмат. Кагаз жүзүндө жооп беребиз. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Малиев Арсланбек Касымакуновичке берилет. Жетегиз округу Малиев. Биринчиден ким кол койду ушул келишимге?